Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жөнүндө хадисте Айша энебиз айтат. Пайгамбарыбыз түн ушунчалык көп намаз окучу дейт. Буттары шишип кетет эле деп айтат. Айша энебиз пайгамбарыбыздан келип сурадым дейт, Алланын элчиси, Алла Таала сиздин алгачкы жана кийинки баардык күнөөңүздү кечирип койгон го. Эмнеге мынча кыйнайсыз өзүңүздү дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жооп берген экен. Афала акун абдан шакуран деп айткан экен. Мен Роббиме шүгүр келтире турган бенде болбошум керекпи деп айткан экен, караңыз. Тили менен айтып койбостон, түнү менен буту шишигенге чейин намаз окуп, дени менен дагы эмне кылган пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көргөзүп берген экен. Байлыктын, неаматын колу ачыктык кылып, жомарттуулук менен, берешендүүлүк менен шүгүр келтиребиз. Бийлик кызмат ордун берген болсо, ошол кызмат ордубуздан пайдаланып, адамдарга колубуздан келишинче муктаждыктарын чечип берип, алардын көйгөйлөрүн чечип биз шүгүр келтирген болобуз. Алла берген күч кубатты бирөөлөргө, алсыздарга жардам берүү менен, Алла берген илимди илимсиз адамдар суроо сурап келсе же илим алганы келсе, аларга илим үйрөтүп берип биз шүгүр келтиребиз. Булардын баардыгы ошол амал менен, дене мүчө менен шүгүр келтирүү болуп эсептелет.